Karaysanlar söylediler. Bir toğanlar, hapa atalar, eje singler, ükölörüm, akelerim barыңар тынчсыңар ба, денсаулыктарыңар жакшыбы? Тынч аман отурасыңарбы? Ушу элибизде, жерибизде тынччылык болсун. Эч ким оорубасын. Ар бир үй бүлө ушу жалаң ушул жакшылыктар менен үйүндө күлүп жайнап отурушсун. Эч кимге ушундай башына ушундай операцияны кыйын күндөрдө эч ким башына салбасын. Ошо барыңарга терең ыраазычылык билдирем. Ушу келгенден бери силерге деле эч кайрыла албай жатам. Кичине ден соолугуман кичине неметип келдим. Кыйналып келдим жолдо дагы Ташкентте 14 саат ожиданияда туруп да аябай кыйналдым. Оорубасаң да жүрө берет экенсиң. Же отура албасаң, же жата албасаң. Ошо Ташкентте 4 саат дегенде намазканага араңдан зорго жалдырап кирип жаттык, бирок мен эч качан жерге отуруп жата эле келем да. Жерге отуруп калып случайно тура албай калчумун да. Ошо Ташкентке кирип, ушу намазканага киргенде ошол жерде отуруп, ошол жерде жерге жатып, кудайлап. Анан ошол жерден кичине жерге отурушту үйрөндүм окшойт. Ошол жерде жатып анан келдик. Ушу барыңарга Алла ыраазы болсун, ден соолугуңар чың болсун, оорубай, сыркабай, бала чакаңар менен эсен аман жүргүлө. Ойлогон ой максатыңарга жеткиле, тилегиңерге жеткиле. Өзгөчө ушул өлкөлөрүмө аябай катуу терең ыраазычылыгымды билдирем. Бактылуу болушсун, бала чакалуу болушсун. Өзүңөр менен өзүңөр көбөйүшкүлө. Ден соолугуңар чың болсун. Ушу ичимде көп нерсе турат, бирок айтып жеткизе албай атам да силерге. Ичимен кандай ушу операция болуп, ушунта катуу ооруп, чыдабай жаткан убакта да ушу силерге дагы ушу аябай немелеримди билдирип аттым. Кудайга жалбарып. Эсен аман ушу бир туугандарымдын ушу маңдайына, кыргыз элиме, айылдаштарыма ушу бала чакам маңдайына барсам экен деп тяжелый операция болуп калдым. Кайра экинчи жолдо комага түшүп, дагы экинчи жолдо операция болдум. Биринчисинде 17 саат операция болуп турмун. Чыккандан кийин да кан токтобой. Тамагыма вентиляция коюп, холодильникке киргизишиптир. Ошо менен ошо бир күндөн кийин, операциядан кийин ошо элге эч интервью бербей, чынара коркуп интервью бербей атканым да ошол экен да. Эртеси күнү түштө киргизиптир алар деле. Ошо аябай катуу 80 килограмм болуп шишип кетип. Анан кийин ошо 80 килограммдан 50 килограммга чейин түштүм. 20 күн тунуктабадым ошо. Эми Аллахыма чексиз шүгүр, оору күндөр артта калды. Баарыңарга терең ыраазычылык билдирем. Кудай кааласа жакшы болсом, кичине жол жүргөнгө ыңгайлашып калса барам ошо Ташкентке. Азырынча биякта анализ тапшырам. Жума сайын анализ тапшырышым керек. Индияга жөнөтүшүм керек. Ошол анализдердин эмеси менен көзөмөлдө турам. Анан если анализдердин ичинеминде болуп калса да 3 айдан кийин келесиң деди го врач. Эми Индияга Кудайым баргылык кылбасын. Ошону тилегеле отурам. Баарыңарга терең ыраазычылык билдирем. Алла ыраазы болсун. Мага капыл болгула, мен азырынча группага кошула албайм. Эч нерсени көтөрө албай атам. Телефон кармасам баштарым ооруп атат. Операциядан кийин ушинтип калдым. Жакшы көтөрө албай неметип калат экенсиң. Ошол кичине жакшы болоюн, анан ошол кичине убакыттын өтүшү менен жакшы болосуң дейт. Ошонан кошулайын, капыл болгула мага.